Абу Хурайрадан айтымында, Аллах'ın razı olsun, Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушундай айткан. Пайғамбар айтты. Аллах Таала силерге 3 нерсе үчүн разы болуп, Аллах Таала силерге 3 нерсеңер үчүн разы болуп, 3 нерсе үчүн ачуусу келет. Аллах'a шерик кошпой, анын өзүнө гана ибадат кылууңарга Аллах разы болот. Аллахтын динин бекем кармаганыңарга Аллах разы болот, жана башчыңарга насаат айтканыңарга разы болот. Мына 3 түр нерсе Аллах разы болот экен. Негизи жашоодо деле билебиз да турабы. Ушул 3 нерсе аябай эң негизги ролду ойнойт. Биринчиси убудият маселесинде. Сен Аллахка болгон ишенимиң туурасында келгенде, Аллахка шерик кошуш эмне? Бул чоң күнөө. Ширк, Аллах Таала шерик кошу, Алладан башка бирөөнү сыйынуу, Алладан башка бир Кудай бар деп айтыш, Кудайдын баласы бар, Кудайдын атасы бар, Кудайдын энеси бар деши, ошондо Кудайды кандай бир нече сыпатка бөлүшү, жисим бериш, Аллах Тааланын колу буту бар деп айтыш, бул баары адашуу. Ошондой эле мисалы Алладан башка жок. Баягы арбактар колдойт дегендер бар. Субхан ар кандай кандай бир ушундай бир адашуулар жок, ширк көп. Мисалы маймылга сыйынып жүргөнү бар, уйларга сыйынып жүргөндөр бар, тоо таштарга сыйынып жүргөнү бар. Ошондой эле баксактарга сыйынып жүргөндөр бар. Мунун баары тең ширк. Ширк чоң жана кичине болуп бөлүнөт. Көрүнгөн жана көрүнбөгөн ширк болуп эсептелет. Көрүнгөн ширк ушуреки бир адам барып туруп, креске барып чокунуп атат экен. Көрүнүп турат. Көрүнүп турат бир уй некен баягы заңдап салган болсо ошону заңдалып, ыйык нерсе деп муну бетине сүйкүп аткандар бар. Тарабы? Ошондой эле ошол эмезде бир тоону тегерелип адамдар сыйынып аткандар бар. Мунун баардыгы тең ширк, көрүнүп турган ширк. Бирок ошол эмезде көрүнбөгөндө ширк бар экен. Аллах Таалага анын пайгамбарына каршы болгон көрүнбөгөн ширктер бар. Ошол эмнеге мусулман ошол нерседен сактанып жүрө турган болсо, ошол мезгилде ошол нерсеге алысыраак болгон болсо, Аллах андан разы болот экен. Ширктен өтө коркуш керек. Ширк деген нерсе ушунчалык даражада, субханалла, эгерде ошондон адаша турган болсоң, канча жылдык намазың эчтеке жарабай калат. Канча жыл орозоң жарабай калат. Садакаларың, зекеттериң жарабай калат, эгер сен ширк кылган болсоң. Ошон үчүн эмнекен Аллах жакшы көргөн жана разы боло турган 3 амалдын бирөөсү эмнекен? Аллах ширк келтирбеш. Унутпаш керек да, эмнени айтып атканымды. Экинчиси өзүнө гана ибадат кылууңарга. Алладан башка ибадат кылбаш керек. Ишенгенди ишендиңби Кудайга, ошого гана кулчулук кылган. Башка бирөөнү кулчулук кылбаган. Башка бирөөнү сыйынбаган. Iyяка нa'буду ва iyяка настаин дедик биз. Эмне дедик? Я Аллах, сага сыйынабыз, сени жалбырабыз, сага эмне кылабыз? Ибадат этебиз. Сага гана сыйынабыз. Сага гана намаз окуйбуз, сенин өкүмүңдү толук аткарабыз. Алладан башка бирөөнү сыйынбайт экенбиз. Бирок билебиз да, бизди туура эмес жолго дайыма багыштап тура турган, бизди адаштырып турган эмне бар? Шайтан алейхилана бар. Ошереки. Биз негизи ширк темасына келгенде, качан биринчи ширк башталган? Качан биринчи ширк Кудай Таала шек келтирүү башталган десе, Нух алейхиссаламдын өзүнө өткөндөн кийин 600 жылдан кийин деп айтат кээбилер. Кээбилер 300 жылдан кийин ширк башталган деп. Бекен бир хадистердин биринде ушул Нух алейхиссалам өтүп кеткенден кийин анын жанында 4 окуучусу болот экен дайыма. Нухтун жанында дайыма жүрөт экен. Мына ошол эмелерди, ошо Нухтун сахабалары, же ошо Нухтун жанында жүргөн окуучуларын эмнеген алар элдерге дават кылат экен. Ла илаха иллаллах дегиле, Нуху расулуллах дегиле, Алладан башка эч кимге сыйынбагыла деп элдерди дават кылып жүрөт экен. Ошон жылдар өтөт экен, адамдын эле өмүрү чектелүү да. Мейли Нух алейхиссалам 950 жыл жашаган болсун мейли. Анын деле жанында жашагандар адамдар ошончо жыл жашашты. Аларды өттү бир нечеден кийин. Анан элдердин арасында ошону анын окуучулары элдерге жайып жүрдү. Анан бир күнү эле шайтан алейхинаны келди. Билесиңер, бир замандарда Нух деген бар болчу. О канча жыл мурун, бир 300 жыл мурун болчу. Анын окуучулары силер үчүн жүрдүлөр. Көрдүңөр дейт, Нух унутулуп кетти. Сүрөтүндө тааныбай калдыңар. Бирок анын окуучулары не иштеп жүргөн силер барсыңар да, кел ошолорго чоңураак бир айкел жасап койбойсуңар, статуяларын жасап койбойсуңар дешти. Деди дагынан кийин эмне кылышты? Баягылар чын эле унутулуп калбасын деп чоң таштардан ушундай бир алардын айкелдерин козгулуп жасап коюшту дагы. Ошо менен эмне алып башташты? Адамдарды, субханалла, бул ким десе айтышат эле, бул баландай, Нухтун окуучу бул баландай төртөөнүкү турат эле дайыма. Ошентип дагы 600 жыл өттү дейт.
Нухтун коому поколениясы өттү. Алардын балдарын поколениясы 3-чү поколения келгенде баягы эле шайтан карган, аксакал кейпинде, ушундай көптү көрүп койгон олия кейпинде келди дейт адамдар. Дайыма ушинтип келет. Шайтан дайыма субханалла кооз жүздө келет, унутпаш керек. Ал дайыма кооз келет жаныңачы. Мындай келбейт, кооз, ушундай болуп келет субханалла. Анан келип айтат экен. Бартың, ассаламу алейкум аксакал, кандайсыз? Бизге бир насаат айтып койсоңуз деп. Адамдар дайымачы насаатка суу мындай мет турабыз да мындай. Суу сап турабыз. Унутпаш керек, биз дайыма эле суу сап турабыз. Биз суу сап турган нерсе жакшы сөз. Кыргыз айткан жакшы сөз жан эргитет дейт. Mesela ayta berсек, mesela ilgerkiler aksakалдар ушундай сүйлөп аткан санжирадан сүйлөгөндө ээрип калчу, ушунун дөңдөрүнүн үстүнө отуруп алып сүйлөшкөндө деле мага аябай көп айтышты да илгеричи аксакалдар. Ал аксакалдар өтүп кетти. Алардын ордуларын баскандар кичине Брежневский болуп кетти, анан начарап калды. Анан түгөнүп калды. Анан кийин эле шарт деп эле анан диний адамдар келип калды. Азыр бүт насаатым бар диний адамдар айтып калды. Аксакалдар өтүп кетти. Анан баардыгы тең келип алды. Эмне кылат экен? Сурап калгандар экен. Жакшы сөздөрдү айтат экен. Куранда аят боюнча эмне экен? Шайтан дайыма жаманды жакшы кылып, жакшыны жаман кылып көрсөтөт, билесиңерби? Өзү ушундай нерсе. Кээ бирлер бар да, андай ушундай бир арак ичпей, ушундай бир таза жүргөн менен келет экен дагы, мени сыйлайсыңбы дейт го. Мени сыйлайсыңбы? Ты мени уважаешь дейт го. Десем, сыйлайм. Ушу менин жакшылыгым болуп атса, сен ичпей коесуң дейт го. Баштан айтат да. Десе эле баягы мындай карайт да. Эмне кылыш керек болот? Эми караса субхан тигин көз жылтырап турат. Ошондой эле субхан адамдардан болгон шайтандар дагы ошо сенин мындай мындай илинип турган ичке бир мындай кылынган тартып алат экен да. Тартып алып тургандан кийин сени күнөөгө түртөт экен. Адам bir стакан жоса, bir эме көрүп ичип алгандан кийин эле эмнекен шайтан эми үстүнөн минет экен да, калан жака да баягы ушундай болуп калат го. Ошондо момундай сакалың болсо да маймыл болуп калат да тура. Алла сактасын ушуну. Анан кийин субханалла шайтан адамдарга ушундай деп келген. Боо төртөөнү билесиңер dedi. Бартын айтшы, жок, билбейбиз дешти. Эйди, бул Нухтун окуучулары болчу. Дебестен эле ошол замат айтат экен да. Силердин ата-бабаңар ушуларга сыйынчы dedi. Булар Кудай Таалага силер күнөөңөр көп болгон себебинен силер Кудайга жакындай албайсыңар. Ошон себептен аз буга сыйынгыла. Анан булар силердин атаңар да ушуларга сыйынчы, эмне үчүн булар Кудайга жеткизет dedi. Ортомчу койду биринчи. Ла шарика ла. Алланын шериги жок дейт экен, эмне ортого коюп койду да. Ошо менен адамдар биринчи жолу Кудайга шек келтирип, биринчи ширк башталган экен. Шайтан дайыма ортого бирөөнү алып келип алат экен да. Дайыма бирөөнү ортого алып келип алат экен да. Ошо менен азгырганга, ошо менен жок кылганга аракет кыла берет экен. Аны аракет токтобойт. Мен бая бир окуяда айтып бердим да. Качан кечте бир адам тооба кылып, Алла күнөөмдү кечир мени десе, шайтан кечинде өкүрүп ыйлайт да. Bir gün geçke çeyin seni günah kıldırsa, bir gün geçke çeyin seni subhanallah şunday bir janakında bir seni hazır mına tozokka birle şak kaldın. Negizinde geçinde şunday bolat. Bir adam 5 kere şunça kalat, tozokka da şunça kalat. Anan keyin ошол адам акыркы амалын Аллах Таала карап турат экен. Алла тооба кылдым деселе, бая Аллах Таала тозокко кире турган адамды бейиштик тарапка субханаллах 500 жакында турат экен. Ал шайтан алейхилана өкүрөт экен да. Ушуну кечке чейин ширк кылдырдым эле. Ушуну күнөө кылдырдым эле. Бул күнөөсүнө тооба этти. Тооба кылды. Дейт экен да. Ошо менен некен баягыны күнөөсү кечирилип калат экен шайтан илхам болчу. Дегеним, ошол шайтан обудиятта Аллах Таала менен Алладан башка бирөөнө сыйынтканга аябай аракет кылат. Арак ичкендер белиңкиге сыйнап билесиңерби? О, семагуши белиңки дейт да. Ал болбосо субханалла ооруп калат ал. Ага сөз тийгизе турган болсоңчу өлдүң. Ага атта коюшкан бөдөнөнүн сүтү депчи. Чын ушундай да. Ушундай коюп алган, ошого сыйнат ал. Анын акылы жок. Ал акылы ошол эле. Жеткен чеги мондай канча литрде болбойт а? Билет экенсиңер а? Ошончолук эле сыйнат да, мына ушунчалык кудайчасы. Анан сары кирип кеткенде Хазирети Умар айткандай мен бир нерсе күлкүм келип бир нерсе ыйлайм деген да. Халвадан кудайча жасап алат элек дейт. Анан ошого сыйынып кетет, анан курсагыбыз ачкан мезгилде башын сындырып жеп алат дейт. Бул адамдар субханалла өзүнүн башын сындырып жүргөндөр бар. Ал кудайчасы бар. Карта ойногондордун
король деген эмеси бар. Туз кудайчасы бар. Ансыз жашап, ал негизинде кудайга ошончалык жакындап чуркаш керек эле да. Бирок Кудай Тааланын буйругуна каршы чыгып, арам деген нерсесине эмнекен берилип алгандар, эмнеге берилсең, ошого нерсеге сен сыйынганын катарына киресиң. Билинбейт. Бирок сен сыйынасың ошого. Сенин Кудайың бар. Аллах Таала сурайт. Bir zön içinde peki perişte сурайт. Мен Роббука, жаратканың ким деп сурайт. Ал эми кыяматта кимге сыйынып келдиң дейт. Баргыла дейт Алла Таала. Тапкыла өзүңөрдүн Кудайыңарды дейт. Бардыктан айтат, "Я Алла, биз сенден башка эч сыйын жок" дейт. Кимге жалган дүйнө сыйынып жүргөн болсо, ошондон бар соңуңарды алып алла дейт. Ошондо адамдар ар нерсе эмне кылып жүргөн болсо, ошого барат экен. Айтат экен, "Биз силерди сыйынгыла" деп айттык дейт экен. Эмне мен силерге айттым эле сыйынгыла. Биз силерди кыйнадык белек. Сен өзүң акылың менен жеткен чеги ушул болсо эмне кылайын эми? Бар эмне тозоктун даамын таткын дейт экен. Ошондо адамдар акчага сыйынгандар бар, дүйнөнүн үстүнө сыйынгандар бар, бийлигине сыйынганы бар. Ошондо эмнеге сыйынып жүргөн болсо, ошолордун баардыгы тең жок эсе болуп кеткен дагы адамдар эмнекен? Аллах нааразы болгон иштерге, Аллах нааразы болгон тозокко түшүп калат экен. Ошондо экинчи нерсе эмнекен? Аллах өзүнөн башка сыйынбагандарга эмнекен? Ыраазы болот экен. Аллах ушундай зат, эгоист, ушундай Аллах ушундай бир өзүнөн башка биринен сыйынып сурап баштасаңчы, Аллах нааразы болуп ушундай ачуусу келет. Ушундай ачуусу келет. Бирок ал ачуусучу сени менен мен жакшы көргөн себебинен болот. Эмне үчүн десе Аллах өзүнөн башканы сыйынып туруп, аны адамдын тозокко кирип, өзү жараткан тозокко кирип кетишин каалабайт сени менен мен. Аллах ушунчалык жакшы көрөт бизди, бизге болгон сүйүүсү Аллахтын ушунчалык да ал улам эскертет. Эгерде бирөөнү жакшы көрүп кала турган болсо, улам эскертет. Сен Аллах да улам эскертет. Эй имандуулар, ачуускандай, я кафир, эй кафирлар. Аллах Таала имандууларды көп айтат, кафирларды аз айтат да. Өзүнүн китебиндечи. Тозок жөнүндө ушунчалык көп айтат да. Эгерде сен балаңдын бир нерсе болуп калышын каалабасаң, эмне кыласың? Ошол балаңды көбүрөөк эскертесиң. Абайла жолдон, машина сүзүп кетпесин. Абайла тиги жолдун оң жагын эмес, мындай бас, тигиндей бас, кийин, башын жап, жакшы көрөсүң да. Ошону аябайсың, ошону жакшы көрөсүң, ошол нерсени ойлоносуң. Эми ошо Аллах Таала сиздерди ушун жакшы көргөн себебинен эскертилей, тозокко түшүп калба. Жөн эле койбостон пайгамбарды кошо жиберип сал да. Жакшы көрөт да анткеничи. Эскертүүнү жиберет бар. Анан пайгамбар өлүп калса дагы Алла Таала кээ бирлердин жүрөгүнө салып туруп, барчы ошонун үйүнө, бар, эшигин такылдатып койчу, бар тигинтип койчу, бар ошону жиберип атат экен да. Сенин үйүң түйүнө субан давачы, сенин үйүңө бир аалымдын, бир молдонун, же дагы бир алыстан Пакистан, Индиядан келип аткан нияза беле. Аны Аллах жиберди сени жакшы көргөн үчүнчү. Аллах Таала бизди жакшы көргөн үчүн жиберди. Бирөөгө сени ташкил кылыш менен даватка чөчүп келбейсиңби? Жүрүң мында алып келбейсиң, намаз окубайсыңбы, жол салынбайсыңбы, момундай кылбайсыңбы? Бул Аллах жакшы көрөт да. Ошол себебин айтырып атат Аллах Таала. Авалки ушул жерде отурушубузда дагы Аллах Таала жакшы көргөн себебин ушул сөздөрдү айтырып койду. Сиз мени жакшы көрөт экенсиз мемиз. Алхамдулилла. Мен дайыма айтам да, ушундай бир качан бир ата рахимулла таала деген бир чоң алым өткөн экен. Bir күнү базардан барып bir күң сатып алган имиш. Күң, илгери базар болгон, сатып алышкан. Үйүнө кызматчылыкка сатып алды, үйүнө келди. Келгенден кийин эмнекен, баягы күң керелден кечке иштейткенде, бирок түн ичинде жалаң ибадат менен машгул болот экен. Ибадат кылганын бардыгы тең намаз окуйт экен, түн тахажжуттан калбайт экен. Анан bir күн ошентип алып, мындай бир кичинекей комнатасында намаз окуп аткан мезгилинде, "Эй Аллахым" дейт экен. "Сени мага болгон сүйүүңө ыраазымын" дейт экен. Дегенде ата рахимулла таала өзү алым да, ошол заман ойлой адам. Эмне дейт экен, "Эй" дейт, "Аллах менин сага болгон сүйүүмө" деп айткан дегенде, ачуусу келип кеткен баягы аял. "Эй" дейт, "Ата" дейт, "Эй кочоюн" дейт. Эгерде Аллах таала сени жакшы көргөндө, Аллах таала сени мени жакшы көрбөсө дейт, анда өзүнүн түнкү намазына тургузуп туруп, мени окутпайт болчу, сени болсо жаткызбайт болчу дейт. Карасаң кандай? Аллах мени жакшы көргөн үчүн түнкү намазга тургузуп койду. Жакшы көргөн үчүн мен намаз окутуп койду. Зикир чалдырып койду, Куран окутуп койду. Анткени Аллах кимге жакшылык кыласа динден түшүнүп берет да. Кимге Аллах жакшылык кылса, аны субханалла өзүнүн иман жолуна салып коет. Ал эми кимди Аллах таала сынагысы келип турган болсо, динден алып чыгып туруп, мындай каша кылып, бүт бардык жерден каша кылып турган кene фук деп уруп салат болду.
деп турган ошо жерден Аллахым деп. Экөөбүздүн ортобуздагы сырды билип калды бирөө. Экөөбүздүн ортобузда мухаббатты билип калды. Алла, мен бул дүйнөдө жашагым келбейт dedi. Дегендер Алла Таала жанын алып койду дейт. Аллаху акбар. Аллах Таала ушундай өзүнө ибадат кылгандар сүйөткөн. Үчүнчүсү, Аллахтын динин бекем кармаганыңарга Аллах Таала разы болот. Жакшы көрөт. Алланын динин бекем кармагыла. Дегени арамын арам. Арам деди, ошо zaman токто, бул арам экенде. Акылың бар болсо, арам деген нерсегечи экинчи колуңду салбагын. Арам деген нерсе. Некен бул чеккен. Бул граница. Адал менен некен адал деген нерсенин ортосунда граница болду. Ошо колуң салганда, сен күйө баштадың деген сөз. Кудум кайнап турган сууга колуңду салып ийгендей. Арам ушундай нерсе. Көз ачыкка барыш арамбы? Харам. Аныкын туура деш арамбы? Арам. Карасаң, төлгөчүгө барыш арамбы? Арам. Ошонукун туура деш арамбы? Арам. Мейли бул жагына келсек. Ошол эле мезгилде арам деп Алла Таала Куранда эмнени айтса, пайгамбар эмне арам дей турган болсо, ошондон колуңду тарт. Ошону дин, Алланын дини бекем кармаган болосуң. Адал деген нерсесине умтулган, чуркаган. Баян мага бир анекдот айтып беришти. Бир дүкөндөн арак алган эмиш. Анан кийин колбаса таанып жүрүп дейт. Эмне таанысы? Бул колбаса эмнеси? Бул адалбы деп сурап коет дейт. Мен аябайм да. Бул анекдотчу биздин заманда, биздин элдердин арасындачы ушундай бир тенденция бар экен да, карасаң. Биздикилер мындай бир жагынан арам кылып атса дагы, бирок баягы деле шерона кандай акылына адал деген нерсе кирип баштаптыр деген сөз. Биздин элибиз оңолуп баштаптыр. Мен анекдотко күлгөн жокмун мен. Ошо логикасына күлүп атам да. Биздин эл субхана адал деген нерсе. Азыр кафеге кире турган болсо, бияна арак сатып атса дагы кирип барып турчу, адалбысыз десе, айтат, кухня халяльная дейт. Кухнясы халяльная дегени, ошол жерде эттерибиз адал деген сөз. Коркпой тамак жей бер. Бирок биз ушундайбыз да, мусулман. Кайсы жерде бир шише болсун, мынанда бир кичинекей бир отуруп калсын, же болсо ошо бир стакан туруп калса, биз ал жерге отурбайбыз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмне деген? Арак коюлган дасторконго момун отурбайт. Эмне үчүн отурбайт? Анткени сен ошол жерге отуруу өзү эртеңки күндөгү сенин ошондой айткан границаңды тепсеп өтүп кеттиң сөз. Границаңды тепседиң сен, эртеңки жол ачылды. Шайтан болсо эми бүгүн кылып кой, эртең токтойсуң дейт. Эртеңки гарантияң барбы? Ошон Алланын динин бекем карма дегени, сен Аллахтын адал деген нерсесине чуркагында арам деген нерседен кач. Мына ошондо сен акылдуу адамсың. Hareket kılaz mı? Subhanak, hamdik. Aşal anta, astaghfiruka ve etûbü ileyk.